саламатсыздар. Бул сабакта биз фоторезисторду кантип колдонуу жөнүндө сабак өтөбүз. Алгач эле бардыгын өчүрүп алабыз жана жаңыдан түзүп чыгабыз. Ал үчүн бизге фоторезистор керек болот. Сиздерге түшүндүрүп кетсем, фоторезистор бул резисторлордун бир түрү. Мунун өзгөчөлүгү жарыкка карап өзүнүн каршылыгын өзгөртөт. Эгер жарык аябай жарык болсо, күндүз болсо, мисалы үчүн, мунун каршылыгы чоңойот, ал эми кечинде караңгы боло турган болсо, каршылыгы азаят. Ошонун негизинде биз ар кандай системаларды жасоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы, автоматтык өчүп жануу системалары, жарыкты өчүрүп жандыруу системаларын кылсак болот. Үйүбүздөгү кечкире турган болсо, өзү жана тургандай, же болбосо жарыкта өзү өчүп кала тургандай системаларды жасай алабыз. Алгач эле бредбордтун питание портторунан плюс минустан алып экинчи питание бөлүгүнө ылдыйкты туташтырып алабыз. Жана ошондой эле биз ушул туташтырып аткан сымдарды түсүн өзүбүз каалагандай өзгөртө алабыз. Бул дагы биздин ыңгайлуу болуш үчүн өзгөртө алабыз ар кандай. Бул жерде байкай турган болсоңуздар, фоторезистор туташтырылганда өзгөчө туташтырылат. Бир бөлүгү плюс-минус жок. Бир бөлүк бутчасы плюска, ал эми экинчи бутчасы резистор аркылуу минуска туташтырылат. Ошол эле жерде аналоговый 5-6 порттун каалаган бирөөсүнө жаза аласыздар. Фоторезисторду туташтырдык. Программада input катары фоторезистор турат бизде. Жана ошондой эле фоторезистордун digital read, бул фоторезистордун значениясын, же болбосо көрсөткүчүн экранга чыгаруу деген түшүнсөк болот. Жана азыр байкаганыңыздарда, эгер жарыкты өзгөртө турган болсок, мунун көрсөткүчтөрү өзгөрүп атат. Караңгы болгон болсо азаят, жана канчалык жарык болгон сайын каршылыгы көбөйөт. Ушул касиетине пайдаланып, биз буга ар кандай программаларды жаза алабыз. Жана ар кандай шарттарды жазып, өзүгө ыңгайлуу системаларды жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр сиздерге бул жерде мен мисал кылып келтирип кеткендей автоматикалык өчүп жануу системасын, жарыктандыруу системасын жасасак болот. Ал үчүн биз деген ошол фоторезистордон келген сигналды, нолго келген сигналды input же болбосо кирүү катары кабыл алабыз жана ошол сигналга шарт жаза алабыз. Бул жерде биз A0-го туташтырылган фоторезистордун көрсөткүчү эгер 400дөн аз боло турган болсо, 400дөн кичинекей боло турган болсо, бул деген караңгы болсо деген сөз. Светодиод жансын деген шартты жазабыз. Ал эми ошол фоторезистордун көрсөткүчү 400дөн жогору боло турган болсо, ал деген жарык болсо, жарык болгон учурда мунун каршылыгы көбөйөт. Светодиод өчсүн деп программалабыз. Программаны ишке киргизебиз жана светодиоддун жанып тургандыгын байкасак болот. Анткени азыр биздин шарт боюнча караңгы болуп турат. Фоторезистор значениясы 400дөн аз. Ошон үчүн жанып турат. Эгер 400дөн аша турган болсо, жарык боло турган болсо, күндүз боло турган болсо, мисалы үчүн, ошол системабыз өзү автоматтык түрдө өчө турган болот шарт боюнча. Жана ошондой эле түстөрдү ар кандай алып өзгөртүп карап көрсөк болот. Байкасаңыздар, ошол биздин шарт боюнча эгер караңгы боло турган болсо, же болбосо фоторезистордун көрсөткүчү 400дөн
аз боло турган болсо светодиодубуз жанып туруп атат. 400дөн ашып кете турган болсо, бул жарык болсо, светодиодубуз өчүп атат. Буну биз ар кандай кылып өзүбүзгө ыңгайлаштырып жасай алабыз. Мисалы үчүн 400 эмес 500, 600 кылып ар кандай ошол датчик кайсыл жерде турганга жараша буну биз өз каалагандай кылып өзгөртүп ыңгайлуу программаны жаза алабыз.